Бул баскандан аркыл басылбай, берки басылган биринчиси. Ошондой кылсак кандай болот экен, бир көрбөйлү? Давай биз экөөнү тең көрөбүз. Мындай кылалы. Main next element, main next space evenly болсун дагы. Окей, келди. Мына астыңкы меники болсун. Мына астындагы меники болсун, үстүндөгү компьютерлик болсун. Ким жеңет экен да? Бир оюн жасап коелу ушунда. Кандай дейсиздер? Типа эме болот, ким Ооба. биринчи эмеге жетет экен? Эле? М, 30га жетет. Компьютер жетеби же мен жетемби? Биринчи логикасын кандай жазылат экен? Мага кызык жери. Ошол кызык болуп атат да мага дачы. М, Мен азыр мына экөө меники, бул экөө компьютердики. Же болбосо бирден эле кылсак болот. Давай бирден эле кылабыз, э? Же экөө кылалыбы? экөө кызыктуураак эле. Ооба. Экөө кылсак, окей. Мен могул экөөнү таштайм. Менин суммам муяка чыгып калсын. Андан кийин компьютер таштайт. Компьютердики муяка чыгып калсын. Кимдики 50дөн ашса же 50ге жетсе биринчи болот. Ошол утту деп чыксын. Мисалы компьютер утса, жеңип калбадыңбы, жок депчи, типа. Же болбосо мен утсам, о, Азаматсың, жеңип койбодуңбу депчи. Кызыкпы сиздерге? Болсо ошондой кылалы. Бүттүк негизи. Могул жактагы ташыма бүттү. UI балким биздики козураак болду. Могу өтөрсөк болот негизи. Эгер сиздер кааласаңыздар ушуну жасайлы, болбосо бого өтөрөбүз. Ушуну жасап көрөлү агай. Жакшы мини оюн болчудай окшойт, э? Айтылган ташырманын коддору мына home page бирде. Биз home page'ге келип туруп өзгөртөрөбүз. Так, анда биз кайда келип туруп муякта home page өзүн чакырабыз дагы. Муну баштайбыз. Эми ал үчүн бизге эмне керек? Dice game деп ачып коеюн, э? Бир game түзөбүз. Dice game. Могул жерде коддорду алып атам. Мына home body'нин коддорунчу. Мага эме могул бир файлда 120дан ашса, коддун линиясы ашса, ошол уже чаташтырып баштайт меничи. Ошого монтип өзгөртө алганды сунуштайм. Рандомдо dartmouth окей, анан бул жака келип, мындай коддор таза көрүнүп калат го, ушундай кылсаң. Файлдарга бөлүп койсоң. Бул жака тийбейбиз, биз болгону могул dice game'ин ичинде гана иштей беребиз да уже. Коддор азайып калат дегендей. Бир эмес, 4 өзгөрмө болуп калат биздечи. Бул менин атын не деп берсек? Атын client деп берели, э? Токоту. First index деп эле коеюн. Көп узатпай эле коелу. Бул жака да client second index. Андан кийин кайра келет дагы. То есть 1 менен 6-нын арасындагы сандарды тандап алат. Так, мына азыр клиент болду. Эми дагы бири болот. Integer client sum барабар 0 болсун башында. Түшүнбөгөндөр барбы могул жерде? Могул, мисалы могул меники. Мына үстүңкү меники. Могул менин биринчи индексим. Мына биринчи индексим. Мону пока 2 кылып турайлы, кийин которобуз. Могул 2 менин экинчи индексим. Анан ошол экөөнүн суммасын бириктирген 1 2-ни кошсо, муяка чыгарып туруш үчүн мен дагы өзгөрмө түзөм. Client sum деп туруп. Могул жака менин өзгөрмөм жазылат. Менин балымчы, менин жалпы балым 3 деп туруп. Анан дагы өзгөрсөм, могул жак 5 болду, могул жак 1 болду. 5ке 1ди кошсо 6, мурда 3 болчу, 6га 3'тү кошсо 9. Менин жалпы балым 9 болду. Ошол 9, 6 деген жалпы сумманы, жалпы балымды сап тура турган, могул жакта client sum деп туруп дагы бир өзгөрмө түзөт. Эми булар меники да, могулар клиенттики. Client. Анан эми бул жака келип, бул жактыкы компьютердик өзүн чыгыш керек, Буну app деп коелу. Integer app first dice first index биринчисини бул барабар 1 integer second, то есть app second index бул дагы пока 1. Анан бунун дагы суммасы могул жака чыгып туруш керек. Канча экени? Бул жака келип integer app sum барабар башында мунуку дагы 0 болот, Change dice деген иштебейт бул. Бунун ордуна бизде 2 эме болот. Бирөөсү app клиент үчүн, экинчиси app үчүн. Давай бул жака биринчи клиенттикин жазалы. Бул жакта да өзгөртөлү, могул app first index
Бул жака келип app second index. Окей, мынаны карасаңыздар. Эми мен мону бассам, мына бассам, жалаң меники эме болуп атат. Өзгөрүп атат. Биз функцияны кайра жазабыз азыр. Могу клиенттикин жазабыз азыр. Не деп десек, void болсун, void client action дейли. Клиент таштап атат, action кылып атат. Client action'да мол client first index өзгөрөт. Бул өзгөрүш керек. Экөөнү тең таштайт да. Client first index 1ден 6га чейинки саналат. Андан кийин мол client second index дагы ушундай 1ден 6га чейинки саналат. Экөөнүн суммасы client first index менен client second index'тин суммасы мол client sum index'in суммасына кошулат. Маанисине client sum'дын маанисине кошулат. Так, эми жазабыз. Мого эле окшош болот. Client first index барабар random точка next int 6га чейин бирок плюс 1ди кошуп коебуз. То есть 6га чейин 1ди кошуп коебуз. Андан кийин client second өзгөртөбүз. Client second index барабар random точка next int. Бул дагы 6, анан плюс 1 болот. Могу плюс 1ди эмнеге коштук деген суроо болсо, кокс 0 тандап калса, анда бизге ката өтүп калат да. Ошол 0 тандап калганда 0ге 1ди кошсо 1 болуп кетет дагы, бизге ката чыкпай калат. Ошон үчүн могу 1ди кошуп койтабыз. Эми келип могу жалпы суммага кошуп коюш керек, жалпы балгачы. Анда client sum барабар client sum'дын өзү. Мурдагы да мааниси келиш керек. Мисалы, меники бул азыр 10 болду. Дагы койсом, монусу 1 чыкты, монусу 2 чыкты, 3 болду. Мурдагы 10 баллы менен 3 кошкондо 10 балл болуш керек да. Ошого бул жака келем дагы client sum плюс client first index, анан плюс client second index. Анан бул жака келип мен set statement коем, экранды жаңылоо. Үстүнө коммент жазып коюн. Экранды жаңылоо. Эми келип туруп, мол үстүгө, мол жерге text дейли дагы client sum'да менин жалпы балым. Client sum'ды жаздык. Давай кичине стиль берип коелучу. Style, text style, font size канча 24, азыраак болуп калды. 32. Окей. Анан font weight болсун. Font weight bold болсун. Окей, менин жалпы суммам азыр 0 пока. Ушул эле нерсе app үчүн дагы бар. App'тикин эң астына коебуз. Бул жакта client sum эмес, бул жакта app sum. Компьютердин балы. Эми ушул client action'ды иштетип көрсөк, client action'ды келдик, user'дикине беребиз. Могу клиенттикине, могу биринчи, анан экинчи көрөбүз. Буга бердим, анан буга бердим. 1-1 болсун бардыгы. 10 болду, карасаңыздар. 5 чыгып калды. Аябай меники ийгиликтүү чыкты, 10 болду. Андан кийин дагы келдим, 5, 3, экөөнү кошсок 8, мурдагы балым менен 18. Дагы жүрдүм, 4, 5, экөөнү кошсок 9, 18ге 9 кошсок 27. Дагы жүрдүм, 35. Окей, ушинтип кошуп калды. Эми мен кылгандан кийин компьютер дагы ушуну кылыш керек да. Компьютер дагы моякта чыгарыш керек. Аны кандай кылабыз? Анда дагы ушул эле функцияны могул app үчүн кылалы. Void app action дейли. Бул дагы ушул эле сыяктуу болот. Биринчи эмне болуш керек? Могул app first index 1ден 6га чейинки саналыш керек. App second index андан кийин ал дагы 1ден 6га чейинки саналыш керек. Могул жогору жактагы app sum'дын маанисине app index 1 менен app second index'тин суммасы кошулуш керек. Суммасын коштук кой. Эгер буну эми мен код менен жаза турган болсом, анда app first index бул барабар random точка next integer. Бул жагы 6, бул жер плюс 1. Андан келип app second'ты алмаштырам. App second index барабар random точка next int 6
плюс 1. Бул жака келип, epsum бул барабар epsumдын өзүн кошобуз. Андан кийин app first кошобуз. First index. Андан кийин app second'ду кошобуз. Андан кийин экранда жаңылоо үчүн CSS чакырып коебуз. Анда бизге могул керек эмес уже change size деген. Бул жака келип app action. Могул жер тексткечи эмени кошуп койсом болмок экен. Могул жерге app деп туруп, анан бул жака u деп коеюн, u. Так, келдик. Так, эми келдик. Бул жак client action болду, бул жак app action болду. Биз ойносок азыр. Мен биринчи өзүмкүн басып атам. Меники 10 болду. Андан кийин app'тикин басам. App'тики 2 болуп калды. Эмнеге? Ушундай пешнеси жок бунун. Айла жок. Мен кайра тандадым. Меники 8, мурдагы очком менен 18 болду. Бул тандады, туруп экен. 6, 7, мурдагы экөө менен 9 болду. Ошентип тандап, эми могул мен ырыткандан кийин канча секундтан кийин? 1 секунд жетет негизи. 1 секундтан кийин application ыргытсын, компьютер ыргытсын. Эми аны кандай кылабыз да? Охо, нормальный ой болуп кетти бул жак. Эми бул жерде биз өтө элек бир темага кирип кете турган болуп атат да. Азыр пока экөөнтө мен ойноп турам. Эме кылалы биринчи. Могул жыйынтыгын чыгаралы да. Эми бул жакта бир жыйынтык чыгаруу деген бир функция болсун. Рандомдон кийин void болсун. Void жыйынтык болсун. Жыйынтык деген эмне дейт аңызча? Result. Окей, result. Result болсун дагы. Мен жеңсем true болсун. Эгер app жеңсе false болсун. If мындай болсун. If client sum чоң же барабар 50дөн максимум 50 болсун, client sum 50дөн чоң же барабар болсо бизге эме чыгарсын. Dialog чыгарсын. Биз dialog чыгарганда өткөнбүз. Не дейт элек? Show dialog. Окей, show dialog. Builder'ine kata x деп коелу. Контекстин кыскартылган айта алышпайт. Return alert dialog. Анан бунун тайтылына text. Текстке бул жакта уже клиент жеңип атат да. Ой молодец. Ой азамат. Кыйынсың го деп коелу. Анан actionга буну клоузга турган бир эме алып коелу. Action не кылсын? Бир text баттон болсун. Child'на text. Окей деп коелу. Эгер мындай болбосо, уже эме клиент жеңди. Else if app sum, то есть эме жеңди. Application жеңди. Чоң же барабар 50дөн болсо, анда ушунун эле тескерисин кылат, могуна. Show dialog буга дагы. Show dialog ой азамат эмес, апе жеңип калдың го дегенчи. Кел кайра ойнойбуз. Эми бул могул result дегенде ар биринен кийин чакырып коебуз, Могул actions, app actions'дан кийин бир чакырабыз. Андан кийин client actions'дан кийин бир чакырабыз. Себеби ар бир баскандан кийин эме туруш керек да, эле. Результатын бир текшерип туруш керек. Бул келет дагы мен мисалы кайра оюнду башынан баштасам. Келдик, мен баштадым, 6 болду. Мен мынаны бастым. Бул жак 3, бул жак 2, 5 болду. 5 болгондон кийин келди, результты карады. Результта мен клиент сампым 5 да. 5 50дөн чоңу же барабар текшерди, андай эмес. Андан application'дикин карады. App'тики компьютердики 0. Бул дагы ишке ашпады, анда бул жака келип эч нерсе кылган жок. Бул жакта эч нерсе жок да. Эч нерсе кылбады. Мен дагы ойнойм. Эме компьютер ойнойт азыр. Компьютердики 9 болду. Бул жакта эле ушундай болду. Клиентти карады, 50ге жете элек. Компьютердики 50 жете элек, анда эч нерсе кылган жок. Мен кайра келдим. Меники общий 11 болду. Андан компьютер ойноду, 15 ойноду. Бирок ар бир ойногондо могул результты карап атат. Экөөбүздүкү тең 50ге жете элек болгондугу үчүн пока эч кандай эме результат жок пока. Анан келдик, мен дагы ойнодум. Меники 21 болду. Мунуку 22 болду. Меники 28, мунуку 29, меники 39, мунуку 33, меники 45, мунуку 40. Азыр мен жеңет болушум. Окей. Ой азамат, кыйынсың го деп чыкты. Проблема мына. Мен окейди басканда, могул эч нерсе болбой атпайбы? Окейди басканда бул не болуш керек? Баарын аркага алыш керек. Кайра могул u деген 0 болуп калыш керек, app sum 0 болуп калыш керек. Еще могулор
бирден болуп калыш керек. Себеби кайра башынан ойнош керек да. Да, эми ошол функцияны жазабыз. Могул окейди басканда биринчиден могул client sum first index барабар 1, client second index барабар бул дагы 1 болуп калат. Анан client sum бул барабар 0 болуп калат. Бул клиенттики бүттү. Эми app'тики. App first index бул барабар 1, app second index бул дагы барабар 1ге, анан app sum бул барабар 0га. Буларды 0га барабарлагандан кийин могул эме аркага кайтыш керек. Диалог жоголуш керек, Navigator точка pop. Аркага кайтуу pop, Ошол эле функция мен жеңсем дагы, компьютер жеңсе дагы иштеш керек. Ошон үчүн бул жака да коюп коем. Азыр эми мен кайра ойнойм башынан. Батыраак ойнойм. Меники 8, мунуку 6, 11ге 16га 17, 22ге 23, 30га 27, 33ге 34, 41ге 44, 49, компьютер жеңип. 49 болуп калды. Мен муну алдым, окей. Муну бастык. Эми окейди бассам, эмнеге? Неме болду да. Окейди бастым, азыр бардыгы могул 0га барар болду, башка болду, бирок sestate чакырылбагандыгы үчүн экран жаңыланбай калды да. Sestate деш керек болчу. Окей, эми кайра ойнойбуз. Окей, 43ге 45. Мен жеңилип калдым. Эми окейди бассам, окей. Все. Эми бир проблемабыз калды. Ал дагы мен баскандан кийин анан ар жагын компьютер басыш керек. Макул, 5-параграф алалы.